Худайбияда, Хижри 6-жылы Зулкада, 628-жыл март. Хандак согушу бүтүп, Курайштар тым-тыракай чыгып качып кутулганына 1 жыл болуп калган кез. Мусулманчылыктын эң чоң ибадаттарынын бири ажылык жакындап калган. Натыйжада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыйык милдетин аткаруу ниетинде Хижри 6-жылы Зилкада айында Меккени карай жолго чыкты. Бул жолу мусулмандардын катары арбып, 1400дөй сахаба кошо баратты. Улуу көсөм тынчтык ниети баарына белгилүү болсун үчүн жолго чыгарда эле ихрам кийимин кийип, Меккеге барганда чала турган курмандыктарын айдап бараткан. Натыйжада ким болбосун пайгамбарыбыздын согуш үчүн эмес, бир гана ажылык ниети менен жолго чыкканын түшүнмөк. Бирок сактыкка кордук жок демекчи, баары бир меккеликтердин кандай кабыл аларын билүү максатында Хуза уруусунун бир кишини чалгынга жөнөттү. Болжогон убакта кайра кайткан чалгынчы Мекке эли пайгамбарыбызды киргизбеш үчүн даярдык көрүп жаткандыктарын айтып келди. Ошол эле замат пайгамбарыбыз ишенимдүү сахабаларын чогултуп, эмне кылуу керектигин кеңеше баштады. Кеп удулу келгенде Азирети Абу Бакр: "О Алланын элчиси, сен Алланын үйүн зыярат кылуу үчүн жолго чыктың. Согушайын деген ниетиң жок. Андай болсоң, сапарыңды уланта бер. Бизди токтотобуз дегендер болсо, алар менен согушабыз" деди. Пайгамбарыбыз аны уккан соң Алланын ысы менен сапарыңарды уланткыла деп жыйынтык чыгарды. Бирок Курайш эли пайгамбарыбызды Меккеге эч качан киргизбейбиз деп өз араларында ант ичишкени белгилүү болду. Натыйжада эки тарап бир пикирге келе албай, бир канча күн созулган сүйлөшүүлөр башталды. Тарыхта Худайбия келишими деген ат менен жазылып калган бул келишимди пайгамбарыбыз кийинчерээк мусулман болгон Азирети Сухайл бин Амрдын башчылыгындагы Курайш өкүлдөрү менен түзгөн. Андагы бир катар шарттар мусулмандардын пайдасына каршы макулдашылгандай көрүнсө да, Азирети Абу Бакр пайгамбарыбызга эч кандай каршылык көрсөтпөй колдоп отурган. Себеби ал пайгамбарыбыз өз каалоосуна жараша аракет кылбай тургандыгын, тескерисинче Алланын буйругуна ылайык гана иш кыларын жакшы түшүнчү. Бул түшүнүк менен чын ыкластан берилгендик Алла Таала тартуу кылган мыкты сапат болчу. Ал эми Азирети Умар болсо келишимдеги шарттарга ыраазы боло албай, пайгамбарыбызга келип суроо үстүнө суроо жаадырды. "Сен Алланын элчисиңби?" "Ооба." "А биз мусулманбызбы?" "Ооба." "Анда эмне үчүн акыретте эмес бул дүйнөлүк кызыкчылыктарды тандап жатабыз?" "Мен Алланын элчисимин. Аллага каршы чыга албайм. Мен Алланын кулу жана элчисимин. Анын буйруктарына каршы чыкпаймын жана Алла мени жоготууга учуратпайт. А сен бизге Байтуллахка баарыбызды жана ал жерде тооп кыларыбызды айтпадың беле?" "Мен сөзсүз ушул жылы барарыбызды айттымбы?" "Жок, сен сөзсүз ал жерге барасың жана тооп кыласың." Азирети Умар бул тууралуу мынтип эскерет: "Пайгамбарыбыздан кийин Абу Бакрга барып сурадым. Ал Алланын элчисиби?" "Ооба." "А биз мусулманбызбы?" "Ооба." "Аларчы? Алар мушриктерби?" "Ооба." "Андай болсо айтчы, биз эмнеликтен акыретте эмес бул дүйнөлүк кызыкчылыктарды тандап жатабыз?" "Анын чечимине баш ий. Мен Алланын пайгамбары болгонуна, анын берген чечимин туура болгонуна күбө өтөм. Ушундан улам мен Алланын буйругуна каршы чыкпаймын. Алла Таала пайгамбарын жоготууга учуратпайт." Чынында Азирети Абу Бакр пайгамбарыбыздын Умарга берген жоопторун уккан эмес. Кабары да жок болчу. Бирок аны айткандарынын дал өзүн айткан. Айткан сөздөрү дайыма орундуу чыгып, акыл эси, ыйманы, ыкласы, баам парасаты жагынан сахабалардын эң алдыңкы сабында турган. Азирети Абу Бакр кийин Худайбия келишими тууралуу мындай деген: "Ислам тарыхында Худайбия жеңишиндей чоң жеңиш болгон эмес. Пайгамбарыбыз Алладан алган вахий менен теңдешсиз жеңишке жеткен. Бирок көпчүлүк ал күнү чындыкты байкай алышкан жок. Деги адам уулу дайыма шашылып гана турат. Бирок Алла Таала пенделердей шашылбайт. Ал баардык нерсе үчүн бир убакытта гана белгилейт да, ошол убакытты келишин күтөт. Коштошуу ажылыгында Сухайл бин Амирди көрдүм. Курмандык чалынган жерде бир төөнү пайгамбарыбызга жакындатты. Пайгамбарыбыз ал төөнү өз колу менен курмандыкка чалды. Андан кийин чач тарашты чакыртып, чачын кырктырды. Сухайл пайгамбарыбыздын чачын алып көзүнө сүртүп жатты. Худайбия күнү анын Мухаммед Алланын элчиси деген жазууну кабыл албай койгонун эстедим да, аны ислам менен сыймыкка бөлөгөн Аллага шүгүр келтирдим. Хайбар казааты. Хижрия 7-жыл Мухаррам, 624-жыл апрель-май айлары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баш болгон мусулман жоокерлери тиреп келген күнү Хайбар жөөттөрү шаарын айланта куруп алган бийик жебине кирип алышты. Бул согуштун болоорун билип, илгертен бери даярданып келишкенине карабай, ачыкка чыгып бетме-бет
кармашканга жарашкан жок. Натыйжада Алла элчиси токтоосуз чабуул коюуну чечти. Биринчи күнү кара таандай каптаган мусулман жоокерлерин Азирети Абу Бакр баштап жүрдү. Ал Дубалдын алсызыраак деген жерлерине үстөккө босток чабуул койдуруп, чепти алууга аракет кылып жатты. Бирок ал күнү канча аракет кылышпасын, негедир шаарда ала албай калышту. Кечке маал согуш токтоп, жоокерлер тыныккан кезде пайгамбарыбыз эртең тууну Алла жана пайгамбар жакшы көргөн бирөөнө беребиз деди. Ошону менен эртеси күнү туу башына Азирети Али туруп чабуулду баштап барды. Бул согушта кай бир сахабалар бекем коргонуп алган жөөттөрдүн айласын кетириш үчүн курма бактарын кыюуну сунуш кылышкан. Алла элчисине бул сунуш жагып, жоокерлерге уруксат берди. Анткени менен Азирети Абу Бакр пайгамбарыбызга келип, бул ишти токтотууну сунуш кылды. Ошондо Алла элчиси сахабаларды токтотуп, курмаларга тийгизген жок. Каза умрасында Хижрия 7-жыл 629-жылы. Хижрия 6-жылы Зулкада айынын 6-сында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага Абу Рухум ал-Гифарани өкүл катары калтырып, 2000 киши менен биргеликте Мадинадан чыкты. Алла элчисинин курмандыкка чала турган 60 дөөсүн Азирети Абу Хурайра менен Азирети Наджия бин Жундуб көзөмөлдөп барышкан. Бул куттуу умрада да Азирети Абу Бакр Алла элчисинин жанында болгон. Мекке жеңишинде Хижрия 8-жыл 19-Рамазан 630-жыл 20-январ. Бир кездерде Мекке мушриктери мусулмандарга ит көрбөгөн көрдүктү көргөзүп, киндик каны тамган Меккенин кууп чыгышкан. Артта калган оокат жайын талап, мал мүлкүн атасынан калган энчидей бөлүп да алышкан болчу. Бирок пенде болуп жаралган соң ким болбосун өз мекенин сагынып, ата журтун дегтеп өтөт эмеспи? Аны сыңарындай мухажирлер да туулуп өскөн шаарын сагынып, бир көрсөк, бир көксөп жүрүшкөн. Күнүгө 5 маал жүз буруп окуган Каабаны каракчыдай ээлеп алган буттарды тазалап, канчалаган жылдардан бери мушриктерге кор болуп, каалаган динин тута албай, каалаган сөзүн айта албай, өз эли, өз жеринде туткундан бетер жашап келаткан бала чака, тууган урукту азаттыкка чыгаруу жүрөгүнө ыйман уялаган ар бир момундун көөдөнүнө көк таштай уюган мүдөөсү болчу. Айла канча ал жакты тили бир болсо да дини бөлөк, ыры бир болсо да сыры бөлөк бутпарастар ээлеп алып, болбогон жүйөө менен киргизбей келишти. Мына эми ошол күндө келип, мусулмандар Меккени каратып алыш үчүн аттанып чыгышты. Анткени менен бул бир кездерде 1-2ден уюша калып, бирөө жарым көрүп калбасын деп түн жамынып жолго чыккан алсыз момундар эмес эле. Эми аларды кармап келиш үчүн 100 төөм эмес, бүтүндөй араб жарым аралым малым берем десе да, эч ким батынып чыга алмак эмес. Себеби бул жолу пайгамбарыбыз баш болгон кошуунда 10 миңдей жоокер келаткан. 4 бөлүккө бөлүнүп, 4 жагынан каптап келаткан жоокерлерди көрүп меккеликтер кирээрге тешик таппай бүжүрөп калышты. Демейде чакчырылып өкүм сүйлөп турган башчылары эң биринчи эшиктерин бекитип, кай бири шаардан чыга качты. Анткени менен бүт ааламга мээрим катары жөнөтүлгөн Алла элчиси алардын бирөөнө да арам санабай, ак ниети, кең пейили менен келатты. Анын максаты Мекке жүрүшүн бир тамчы кан төктүрбөй ишке ашыруу болчу. Ооба, өздүн да, өзгөнүн да бир тамчы каны, бир тамчы көз жашы агышын каалаган жок. Буга чейин башына түшкөн баардык кордукту унутуп, жалаң туугандык боордоштук сезими менен келатты. Анын жанында бүткүл жашоосун, аң сезимин, ой кыялын ислам жолунун багытына карай буруп, пайгамбарыбыз айткан жолго арнаган бардык Меккенин жака белиндеги уруулары, мүчөлөрү бар болчу. Мекке жеңиши кандай мерчемделсе, дал ошондой жүзөгө ашырылды. Эми эмне болобуз деп коркуп турган меккеликтер пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям Абу Суфияндын, Хаким бин Хизамдын үйүнө жашынган Каабага корголонгон жана өз үйүнө кирип эшигин бекитип алгандарга эч ким тийбейт деген сөзүн угузуп, жүрөктөрү ылдыйлады. Анын ушул жолку көрсөткөн айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү, улуулугу менен исламга таштай катып турган жүрөктөрү ээрип, көңүлдөрү жибиди. Ал тургай, алар ушул кезге чейин кылып келген кылыктарын, акмакчылыктарын эстеп, баштары шылкыйып, жер карашты. Мына ушул окуяларды да байкалгандай, Алла элчиси буга чейин бардык күрөштөрүн ыйман нурун жайылтуу, акыйкатты орнотуу, кор болгондорду коргоо, эки дүйнөлүк бакытка алып баруу жолдору, тоскоолдуктардан тазалоо, дин исламдын таралышына бут тоскондорду жок кылуу максатында жүргүзүп келген. Айрыкча 23 жылдык күрөштүн натыйжасында болгону 375 киши көз жумганын карап туруп,
пайгамбарыбыздын улуулугуна таң калбай кое албайсың. Болбосо мынча киши бүгүнкү күнү эч кандай согушу жок эле 2-3 айдын ичинде жол кырсыгынан кете берип атпайбы? Мекке жеңиши жүзөгө ашкан күнү Азирети Абу Бакрдын атасы Азирети Абу Кухафа Алланын мээрими менен мусулман болду. Хунайн казаты. Хижрия 8-жыл 11-Шаввал 630-жылы 1-февраль. Хунайн казаты мусулмандар үчүн чоң сыноо болду. Себеби ал күнү алар күтүүсүздөн курчоодо калып шаштысы кетти. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй калган сахабалар жан бастап ары бери чуркап капсаланга түшүп калышты. Жашоонун сүрү ушунчалык шаштырып келгенине жалпы биримдик унутулуп, ар бири өз башын ойлоо камына түшүштү. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О эл журт, мен жакка келгиле. Мен Алланын элчисимин. Мен Алланын кулу Мухаммедмин. О ансарлар тобу, мен Алланын кулу жана пайгамбарымын" деп чакырык таштады. Андан кийин ал абасы Азирети Аббастан: "О ансарлар тобу, о Рыдван дарагын түбүндө бият кылгандар" деп кыйкыроосун өтүндү. Бул согуштун алгачкы учурундагы кыска убакытта эле өтүп кетчү абал болчу. Мына ошондой опурталдуу мезгилде да пайгамбарыбыздын жанында Азирети Абу Бакр баш болгон бир аз эле сандагы сахабалар калган. Андан кийин мусулмандар кайрадан топтолуп, Алланын жардамы менен жеңишке жетишти. Таиф курчоосу. Хижрия 8-жыл Шаввал 630-жыл февраль. Таиф курчоосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынан жаралангандар жана шейит болгондор болгон. Акыры пайгамбарыбыз таифтиктер жөн эле кежирленип атканын көрүп, дайыны жок, кан төккүсү келбей Мадинага кайтып кетти. Бул жараат алгандардын арасында Азирети Абдуллах бин Абу Бакр да бар болчу. Ага курчоо маалында жанын огу тийип, ушул оорусунан оңоло албай жүрүп, Мадинада пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайткандан 40 күн өткөндөн соң каза болгон. Табук казаты. Хижрия 8-жыл 630-жыл ноябрь. Табук казатында мусулман жоокерлердин саны 30 миңге чамалап барган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул казатты Шам өрөөнүнө кирип келген византиялык римдердин мизин кайтарууну көздөгөн. Ислам аскерлери Саниятул Вада деген жерге чейин барып, душманды күтүшкөн. Пайгамбарыбыз ушул жерден кол башчыларды белгилеп, ар бир бөлүккө өз алдынча алып жүрө турган тууну бергенде, эң чоң тууну Азирети Абу Бакрге карматкан. Бул казаттагы окуялар тууралуу Азирети Абдуллах бин Масудту мындай эскергени бар. Табук жортуулунда пайгамбарыбыздын жанында болчумун. Түн жарымында ойгонсом, жакын эле жерде жарык күйүп туруптур. Эмне болду экен деп ошону карай жөнөдүм. Жакындап келгенимде пайгамбарыбызды, Абу Бакрды жана Умарды көрдүм. Алар көз жумуп кеткен Абдуллах Зилбижадинага көр казып жатышыптыр. Пайгамбарыбыз көргө өзү түшүп, "Бир тууганыңарды бери суңгула" деди. Абу Бакр менен Умар Абдуллахтын сөөгүн ылдый узатты. Алла элчиси аны кабырга жайгаштыргандан кийин: "О Аллахым, мен андан ыраазы болуп түн кечирдим. Сен да андан ыраазы бол" деп дуа кылды. Ошондо Абу Бакр: "Аттиңай, ушул кабырда жаткан мен болсом кана" деп кейди. Азирети Умар мынтип эскерет: "Жаз айлары өтө ысык күндөр болчу. Табук казатына аттандык. Кечке жүрүп отуруп бир жерге тыныктык. Баарыбыз тең чаңкап, бир тамчы сууга зар болуп турганбыз. Жоокерлердин башы салаңдап, моюндары үзүлөйүн деп калган. Ушундай оор абалга келдик дейсиң, тим эле миңдеген төөлөрүбүздү жара тартып жиберип, кардын дагы суусун жутуп алсакпы деп ойлочу болдук." Мына ошондой маалда Азирети Абу Бакр пайгамбарыбызга: "О Алланын элчиси, Алла Таала сенин дуаңа жооп берет. Аллага дуба кылчы" деди. Пайгамбарыбыз көккө карап алакан жайып дуа кыла баштады. Тилектер айтылып бүтүп, көтөрүлгөн колдор түшүп электе асманда булуттар айлана баштады. Алгач бир аз дыбыратып келип, анан шатырата куюп берди. Сахабалардын кубанганын айт. Баары идиштерин жаанга тосуп, болушунча толтуруп алышты. Кийин бир аз алдыга жылганда эле жамгыр так ошол биз турган жерге гана жааганын байкадык. Табук жортуулу өтө оор жортуулдардан болду. Анын үстүнө өтө катаал жылга да туш келди. Кармаша турган душмандын саны аябай көп жана курал жарагы күчтүү болгону аз келгенсип, бет келишчү жер да кыйла алыс эле. Мээ кайнаткан ысыкта бир канча ай жүрүп отуруп араң жетишмек.
Ушундан улам пайгамбарыбыз жалпы момун мусулмандарды колунан келишинче каражат топтоого чакырды. Бул казатта берилген ар бир тыйын, ар бир курма, ар бир чөпүрөк кийин Алланын алдында чоң сый болуп кайтаарын айтты. Натыйжада мусулмандар сүйүктүү жол башчысынын чакырыгына жооп кылып, колунан келишинче салым кошушту. Бул казатта Азирети Осмон эң көп кайрымдуулук кылган дешет. Ал эми Азирети Умардын төмөнкү эскерүүсү оздон оозго өтүп айтылып калган улуу кепке айланды. Алла элчиси бир күнү Табук жортуулуу үчүн садага берүүгө чакырык таштады. Бул вакытта колумда бир аз мал-мүлк бар болчу. Ичимен Абу Бакирди озуп өтчү күнүм ушул болсо керек деп жым эттим. Колумда бар оокаттын баарын эсептеп чыктым да жарымын ортого алып келдим. Умар, үй бүлөңө, бала чакаңа эмне калтырдың деп сурады пайгамбарыбыз. Канча алып келсем, ошончо калтырдым деп сыймыктана жооп бердим. Арадан көп өтпөй Абу Бакир келди. Алла элчиси андан да сен үй бүлөңө, бала чакаңа эмне калтырдың деп сурады. Мен аларга Алла менен элчисин калтырдым деди Абу Бакир. Көрсө, ал колунда эмне болсо, ошонун баарын алып келиптир. Ошондо ичимен жок, мүмкүн эмес. Мен Абу Бакирди эч качан озуп өтө албайт экем деп айттым. Азирети Умар бул чындыкты кийин да айтып, Абу Бакир жакшылык кылууда мени дайыма озуп өтчү деп эскерет. Сакиф уруусунун элчилери Хижрия 9 631 жыл. Сакиф уруусунун атынан бир канча киши мусулман болгонун билдирүү үчүн Хижрия 9 жылы Рамазан айында же бүгүнкүчө айтканда 631 жылы октябрь, декабрь айларында Мадинага келет. Аларды көргөн Азирети Абу Бакир менен Азирети Мугира бин Шуба радиаллаху анхума биринчи болуп пайгамбарыбызга сүйүнчүлөө үчүн жарышка түшкөн. Акырында Азирети Абу Бакир биринчи болуп пайгамбарыбызга кабар жеткирген. Сакиф уруусунан келгендер пайгамбарыбыз менен жолугуп, мусулмандыгын жарыялап, тийиштүү келишимдерге кол коюшкан соң пайгамбарыбыздан өздөрүнө амир, башчы дайындап берүүнү өтүнүштү. Бул маселеде Азирети Абу Бакир Алла элчисине Сакиф тобунун эң жакшы Азирети Осмон бин Абул Асты сунуштап: "О Алланын элчиси, мен бул жигитти алардын арасында исламга түшүнүүгө, Куранды үйрөнүүгө эң көп кызыккан киши катары көрүп турам" деди. Натыйжада пайгамбарыбыз аны башчы кылып дайындады. Азирети Осмон бин Абул Ас чак түштөгү күн ысык мезгилде да тыным албай пайгамбарыбызга келип ислам байланыштуу суроолорду сурап, Куран окуп берүүсүн суранчу. Ошондон улам Азирети Осмон бин Абул Ас башкаларга караганда диний маалыматтарга көбүрөөк ээ болду. Ал кай бир учурларда пайгамбарыбызды таба албай калса, Азирети Абу Бакирга барып билбеген нерселерин сурачу. Бирок мунусун көбүнчө убакта башкаларга айтпай, досторунан жашыраар эле. Анын мындай аракетчилдиги пайгамбарыбызга да жакчу. Ажы башчылыгы Хижрия 9 631 жылы. Мекке мусулмандардын колуна өткөндөн кийин Мекке шаарын жетектеп, ажылык иш аракетин жөнгө салууда Хижрия 8 жылы Азирети Аттаб бин Асид дайындалды. Ушул мезгилден тартып мусулмандар менен мушриктердин ортосундагы ажылык айырмачылыгы толук байкалды. Хижрия 9 жылы пайгамбарыбыз ажылык сапарына чыгууну каалаган. Бирок мушриктер Каабаны жылаңач тооп кылышкандыктан бул максатынан баш тартты. Анын ордуна пайгамбарыбыздын буйругу менен Азирети Абу Бакир Зулхиджа айында 300 кишиге ажы башчы болуп, пайгамбарыбызга тиешелүү 10 төөнү курмандыкка алып жолго чыкты. Ажылар жаңыдан жолго чыкканда Тобо сүрөсүнүн алгачкы 28 аяты аян болгон. Ошондо пайгамбарыбыз Азирети Алиге бул аятты дароо жаздырып, Азирети Абу Бакирга жеткирүүсүн буйрат. Пайгамбардын Адба деген төөсүн минип жолго чыккан Азирети Али ажыларды Зулхулайфа деген жерден кууп жетип, Азирети Абу Бакирга аманатты тапшырат. Ошентип андан ары жолго бирге сапар тартышат. Хижрия 9 жылдын Зулхиджа айынын 7-синде 631 жылдан 15 февралында жума күнү Мекке шаарына келишкен ажылар ажылык ибадаттарын аткарууга киришет. Азирети Абу Бакир Тарвия күнүнөн бир күн мурун Зулхиджанын 7-күнү, Арапа күнү, курмандыктар салынган күнү жана Нафир түнү ажылар Минадан Меккеге агылган күнү жамаатка кутба окуган. Алгачкы ажыларга ибадаттын жол жоболорун үйрөткөн. Арафатка турууну, вакфа, Арафаттан түшүүнү, курмандык чалууну, Минадан Меккеге барууну, курмандык чалууну жана башка ажылыкта аткарылуучу ибадаттарды түшүндүрүүгө аракет кылган. Азирети Али болсо аталган ар бир жерде Азирети Абу Бакирдин кутпасынан кийин чыгып,
Tooba сүрөсүнүн алгачкы 28 аятын окуп, аларга төмөнкү 4 нерсени эскерип турган. Момундан башкасы бейишке кире албайт. Бул жылдан кийин эч бир мушрик ажылык кыла албайт. Эч ким Каабаны жылаңач тооп кылбайт. Ким пайгамбарыбыз менен кандайдыр бир келишим болгон болсо, мөөнөтү бүткүчө күчүндө болот. Пайгамбар менен кандайдыр бир келишими жокторго болсо 4 ай убакыт берилди. Азирети Абу Бакыр милдетин толук орундатуу үчүн Азирети Абу Хурайра менен дагы бир канча сахабаны Азирети Алиге жардам берүүгө чакырган. Коштошуу ажылыгы Хижрия 10 632 жыл. Хижрия 10 жылынын Зулкада айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажылык үчүн даярдык көрө баштады. Мадинадагы мусулмандарга да ажылыкка кам көрүүлөрүн айтты. Андан тышкары Мадинанын тышындагы мусулмандарды да ажылыкка чакырды. Натыйжада миңдеген мусулмандар Мадинаны көздөй агылып жөнөдү. Зулкада айынын бүтөрүнө 5 күн калганда Мадинага Азирети Абу Дуджана Ас-Саидти өкүл кылып калтырып, өзү сапарга дайындык көрдү. Жакшылап жуунуп, жагымдуу жыттарды сүртүп, жаңы кийимдерди кийди. Андан кийин мечитке барып, имамдыкка өтүп, жамаат менен бешим намазын окуду. Анан бардык аруу жубайларын жанына алып, 100 миңден ашкан мусулман менен Мадинадан чыгып, Зул-Хулайфа деген жерге келип конду. Азирети Абу Бакыр менен боюнда бар жубайы Азирети Асма бин Умайс радиаллаху анха дагы ушул куттуу сапарда болчу. Азирети Асма Зул-Хулайфа деген жерде уулу Мухаммедти төрөдү. Эртеси бешим намазынан кийин ихрамга кирип, Меккени көздөй бет алды. Бул сапарга кызы Фатима менен күйөө баласы Азирети Али да бар эле. Пайгамбарыбыз Меккеге Зулхиджа айынын 4-үндө жекшемби күнү таңгамал кирип келди. Алла Таалага жалбарып, узаакка дуба кылгандан кийин пайгамбарыбыз Харам мечитине барып, Хажарул Асвадка колун тийгизип, ошол бурчтан баштап Каабаны тооп кыла баштады. Каабаны 7 жолу айлангандан кийин Маками Ибрахимге барып 2 рекет намаз окуду. Андан кийин Сафа менен Марванын ортосунда 7 жолу сай кылды. Пайгамбарыбыз Меккеде жекшемби, дүйшөмбү, шейшемби жана шаршемби күндөрү калгандан кийин бейшемби күнү Минага барды. Түндү ошол жерде өткөрүп, эртеси жума күнү багымдат намазынан кийин Минадан Арафатты көздөй жөнөдү. Сахабалар айткан талбиялардан асман менен жер жаңырып турду. Азирети Абу Бакыр коштолушуу ажылыгында пайгамбарыбыздын жанында болуп, ар бир ибадатына күбө болгон. Пайгамбарыбыздын 37 курмандыгын өз колу менен чалып, ажылык бүткөнгө чейин Алла элчисинин жасагандарын, айткан асыл сөздөрүн башкаларга жеткирүүгө аракет кылган. Чалгында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам динин жайылтуу жана душмандар тууралуу маалымат топтоо үчүн Сария деп аталган чакан аскер бөлүктөрүн Мадинанын айланасына жөнөткөн. Кээде Азирети Абу Бакыр да аларга кошулуп чыгып турчу. Эмесе төмөндө ошол Азирети Абу Бакыр катышкан чалгындар тууралуу айта кетсек. Гамим чалгыны. Хижрия 6-жыл Рабиул Аввалда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага Азирети Абдуллах бин Мактумду радиаллаху анху өкүл кылып калтырып, 20 атчан калганы жөө болгон 200 кишилик кошуу менен Бани Лихиян уруусуну карай жолго чыккан. Пайгамбарыбыздын келатканын уккан Бани Лихиян 50 тоого чыгып кетет. Ошондо пайгамбарыбыз Усфан деген жерде 2 күн туруп, туш-тушка чалгындоо топторун чыгарган. Алардын бирине Азирети Абу Бакыр башчы болуп дайындалып, 10 кишилик топ менен Меккеге жакын Ал-Гамим деген жерге чейин келген. Бул сапарда алар эч ким менен калгылашпай, кайра артка кайткан. Наджид чалгыны. Азирети Абу Бакыр Хижрия 7-жылы Шабан айында Бани Килаб уруусу Мекке Басра жолундагы Дария деген жерди байырлаган бир бөлүгүнө жөнөтүлгөн. Азирети Салама бин Ал-Аква радиаллаху анху пайгамбарыбыз бизди Абу Бакырдын башчылыгында Наджидке жөнөттү. Түн бир окумда Хавазин уруусуна барып чалгындап келдик деп эскерет. Бани Фараза чалгыны. Бул чалгында дагы Азирети Абу Бакыр башчы болуп, кайра өтө ийгиликтүү кайтышкан. Азирети Салама бин Аква өлүшүнө тийген өтө сулуу кызды пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям тартуу кылган. Пайгамбарыбыз ал кызды Меккеде барымтада турган мусулмандардын ордуна берген.